2018 жылдын 25 март күнү Мекенчил партиясынын лидери Садыр Нуркожоевич Жапаровдун камалганына жана анын тарапташтарынын камалганына 1 жыл толуп отурат. 1 жыл мурда Садыр Нуркожоевич Кыргызстанга жакшы ниет менен ушул Кумтор компаниясынан 3 миллиард долларды Кыргыз элине утуп алайлы деген максатта Кыргыз элине кайрылуу жасап, Кыргыз эли менен ушул Бишкек шаарынын Максим Горький паркында жолугушайлы деп келе жатканда ак жол пастынан мыйзамсыз түрдө, эмне үчүн мен мыйзамсыз деп айтып атам, анткени Садыр Жапаровдун үстүнөн козголгон кылмыш иши жок болчу. Ал болгону күбө катары гана болгон. А бизге повестканы берип 1 мүнөттүн ичинде кайрадан мажбурлоо иретинде деген токтомду чыгарып алып келип, жүйөсүз, эч кандай далилсиз камакка алды. Ал далилсиз дегенин себеби мына соттук отурумдардын бардыгында өзүңүздөр катышып көрдүңүздөр, Кыргыз эли бардыгы көрдү, эч кандай далил айтылган жок. Кайрадан ушу жабырлануучу деп табылган Эмилбек Саламатович Каптагаев өзү Кыргыз Республикасынын тарыхында жана мурунку эстердин тарыхында биринчи жолу болуп туруп соттолуучуну эч кандай күнөөсү жок, актап бергиле деп апелляциялык даттануу менен кайрылды. Мындай окуя эч бир өлкөдө болгон эмес. Бул деген Садыр Жапаровдун кармалышы саясий нукта экендигин толук далилдеп турат. Биз мына жакында Кыргыз Республикасынын президенти алмашты. Жаңы шайланган президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков мына өзү айтты, мен карапайым элдин ушул укугу бузулган болсо ошого кийлигишип, мен ошол эмени оң жолго саламын, мыйзамды бузган адамдарга чара көрөмүн деп. Бүгүн мен биз кайрылат элек. Мына ушул бүгүнкү түрмөдө отурган жигиттердин бардыгы карапайым элдер болгон. Анткени алардын эч кимиси мамлекеттик бийик чоң кызматтарда иштеген эмес. Мисалы үчүн алчу болсок, Кожогелдиев Чыңгызхан, анын 7 баласы бар. Анын үй бүлөсү өтө оор абалда. Ал мамлекеттик кызматта эмес, эптеп өзү курулуш, ушу ар кандай иштерди иштеп жүргөн жөнөкөй адам. Андан калгандары бардыгы ушул 4 мекенчил жигитибиз дагы бардыгы мигрант болуп, ушул өзүнүн өлкөсүндө иш таба албай, ушу бөлөк өлкөгө барып, Россияда жүрүп, эптеп ошол жерден иштеп, акча каражаттарын бала чакасына жөнөтүп, үй бүлөсүн багып жүргөн жигиттер. Садыр Нуркожоевич дагы бүгүнкү күндө мамлекеттик чоң кызматта эмес. Бирок анын жүргүзгөн саясаты бир гана Кыргыз элинин бактысы, Кыргыз элинин келечеги алдыга жылсын деген максатта гана болгон. Мыйзамды тебелебеш үчүн карапайым элди кемсинтип, колунда бар жок деп түрмөгө тыгып, мыйзамды одоно бузбастыгы үчүн биз дагы ошол элдердин, мекенчилдердин атынан 1 жыл мурунку өткөн окуяны эстеп кайрылуу жасап атабыз. Ушуга гумандуулук болсун, сот органдарына мыйзамды одоно бузгандыгына биз каршыбыз. Ошон үчүн биз мыйзам жолунда биздин мекенчилердин акталып кетишин талап кылабыз, суранабыз жана. Мен элим деген Садыр Жапаровдун эркиндиги үчүн мен ушул алыскы Түркиядан келдим ишимди таштап. Эмне үчүн Садыр Жапаров эл деп күйүп жүрөт? Эмне үчүн ушунча сатылбаган Садыр Жапаров мына өзүнүн эркиндигинен дагы ажырап, мына түрмөдө турат. Ошону биз барктайлы. Бийлик көзүңөрдү ачкыла. Бул эл үчүн күйгөн бала. Бул баланы чыгаргыла, биз ошону талап кылабыз. Мынакей 25-inde келатканда эле таможняның ошо границадан эле кармап кетти. Эч кандай сөз бözү жок эле каратып туруп, карапайым кыргыз эл тоскону барганбыз, бардыгыбыз тең. Садыр Нуркожоевич келатыптыр деп. Ал күн мурунтан өзү жарыя кылып келатам. Эгер менден сурасаңар, мен өзүм эле барам деген. Анан жарыя кылып туруп өзү келатса, аны деген бүтүм эле бир рецидивист катары, 10 кишини өлтүргөн киши катары аябай даярданышып, вооруженный барып алып кетишти УКМКнын балдары. Андан кийин биз буяктан күтүп турганбыз. ГКМБнын алдына барсак, ал жерде Сегизбаевдин балдары өздөрү провокация жасашты. Ар кандай амалдарды ойлонушуп, бул даярдалган акция болуп калды да, баклажкаларды ыргытышып, бизди түртүп, анан кийин булар деген ушинтип атышат деп, ошол жерде мисалы мен деле жүргөмүн. Мен деле алып кетишмек. Булар деген тиги балдарды күнөөсүз балдарды кармап алышып, булар заранее даярданган деп, кур жаланы жабышып,
ар кандай амалдарды ойлоп токушуп мына азыркыга чейин балдарыбыз отурат биздин лидерибиз менен. Мына бүгүн ровно 1 жыл болот отурганына. Биз ошон үчүн чогулуп сизге үнүбүздү жеткирели деп атабыз. Эгер чындап эле сиз эл шайлаган президент болсоңуз, элге кызмат кылам десеңиз, анда деген сиз биз үчүн иштеңиз. Жаныңыздагы жанагы ууруларды, каракчылардын баарын жоготуп, мына жакшы команданы тандаңыз. Атамбаевдин адамдары үчүн иштебеңиз. Биз сизден талап кылабыз. Мына бейгүнө жаткан балдар чыксын. Алардын үй бүлөлөрү бар, бир тууган ата-энелери бар. Садыр Нуркожоевди чыгарыңыз. Ак жеринен күйүп отурат. Биз бүгүн мына ошол күндү эскерип сизге кайрылуу жасап жатабыз. Садыр Нуркожоевич Жапаровдун камалганына 1 жыл болуп атат. Бүгүнкү күндө 1 жыл болуп атат. Бул эмне себептен камалды? Бул ичип алып же жеп алып өлкөбүздүн бир жерин кемитип койгондон камалган жок. Садыр Жапаров элим үчүн деп, жерим үчүн деп, ушу Кыргызстандын келечеги үчүн деп камалып отурат, чын-чынына келгенде. Мына 25-inde баарыбыз күбө болдук ошол жерден. Байкуш эже карындаштарыбызга карабай, агаларыбызга, инилерибизге карабай, өкмөт өкүмзордук менен аларды уруп, тепкилеп, канча деген инилерибизди, канча деген мекендештерибизди көк ала койдой кылып сабап, ошол жерден баарыбыз мыйзамсыз камап кетишкен. Ошолордун катарында азыр 4 мекенчилерибиз жатат. Ошолорду сиздерден суранып кетер элем, чыгарып бериңиздер. Мыйзамсыз камалып жатышат ошол жерде. Садыр Нуркожоевич өлкөм үчүн деп келген ушул убакка чейин. Мен ишенем, толук ишенем. Ал өмүрүнүн аягына чейин кыргыз элим үчүн деп, кыргыз жерим үчүн деп жанын аябайт. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз жалпы кыргыз эли шайлап туу туткан падышасыз. Падышанын туруп эле турганы ар бир үй бүлө үчүн, ар бир эл үчүн, ар бир өлкөдөгү жаран үчүн сыймык. Биз ишенебиз. Мен толугу менен ишенем. Эгерде Садыр Нуркожоевич чыкса, сиздин жаныңызга, карыбыңызга казык болуп берерине мен толугу менен ишенем. Экинчиси, бетеге кетет, бел калат. Элдер бектер кетет, эл калат деп коет. Баардык өтөт. Артыңызда жылуу сөз калышын мен эл алкыш менен айтышын мен каалайм. Садыр Нуркожоевич жана 4 баланы чыгарып берсеңиз, бир көп жасаган ишиңиздин дагы бир жакшылыгы ушунда болот. Рахмат.